13-чү тапшырма, эгерде адамдын ылдамдыгы 4,5 км/саат, эскалатордун ылдамдыгы 0,5 метр/секунда болсо, жана ылдый түшкөн адамды эскалатор 40 секундта жерге түшүрсө, анда эскалатордун узундугун тапкыла дейт. Бул жерде километр/саат менен метр/секунда берилген. Анан жооп метр менен суралып атат. Ошондуктан бул 4,5 километр/саатты биз метр/секундага айландырышыбыз керек. Аны үчүн биз 1000ге көбөйтүп туруп 3600ге бөлүшүбүз керек. Мөкө кыскарып кетет, Муну буга көбөйтсөм эмне болот? 45, бул 36 болот. 45 менен 36 3-кө 9га деле бөлүнөт экен, 5, 4, адамдын ылдамдыгы 5'ти 4'кө бөлүп койсом эмне болот? 1,4'төн 1 болот, же болбосо 1,25 болот, 100'дөн 25. Демек, адамдын ылдамдыгы 1,125 метр/секунда экен. 1,125ке мен 0,5'ти кошом, 1,175 болуп атат. Бул эскалатордун ылдамдыгычы, себеби ал ылдый көздөй кетип атат да. Адам ылдый басып атат, бул экөөнүн ылдамдыгы кошулуш керек. Аны мен 40 секундта жерге түшүрө турган болсо, муну 40 секундка көбөйтүп койсом, 4 жерде 5 22 көңүлдө, 28 33 көңүлдө, 1 2 1 2 70 метр экен узундугу.